күчтүү кыргыз жигиттери алдыга коло медаль күмүш менен жада калса алтын бар. Мен Албаев Тыныстан, өзüm Кичимекен Кеңаралдан болом. Бокска 4 жыл болду бокска катышканыма. Дос балдар барчы, дос балдардын артынан баргам. Эң биринчи жараткан ийгилигим Кыргызстан чемпиону болдум. Анан чемпионат мирге барганда атам ушундай ыйлады эле. Сен ушундай бир күн эме аэропортко бир күн калганда учарда анан ыйлап, "Бабам, мен сага ишенем. Сен чемпионсуң. Кыргызстан желең желбиретесиң." Азыркы өсүп келаткан муундарга айтам. Талкка эмгек кылгыла. Кыргыз алга, кыргызымдын каң күчтүү жигиттери алдыга. Элиң үчүн, жериң үчүн намысыңды алдырба. Сенин үмүтүң эл ишенген баары сенин колуңда. Атарыды алтын медальды аса кел боруңа алайын сени. О жараткан Алла таалам колдосун. Тике кара бийик көтөр башың жерге конбосун. Тырыш баары өз колуңда, от күйгөндө жалындай. Эске алып эч унутпа күч атасын тааныбай. Күнү түнү спортчу ала тери агызга машыккан. Атым Райпаев Нурлан Өзгөрүшевич. Ошо Талас областынын ага машыктыруучулугун бокс боюнча. Ошо бокс менен машыктырып келатканыма уже 14 жыл болду. Боксерский спортзал жок эле. Бул стеклянный деп коет, ошол жерде тренировка кылчу элек. Бокстун условиясы жок, балдар мешоктөрү көтөрүп барып, ошол жерге тростор илчик, ошол жерде катышып, ошол жерде эмеп жүрдүк. Мероприятие болуп кала турган игровой бит да. 30-20 бала менен көчөдө калды. Тарбия дейт да, воспитание, дисциплина. Ошонун баарын дисциплина, воспитанияны биз как педагог болуп коюп бергенден кийин ошо балдар, бейбаш балдар мындай тарбияланып калат да, спортко келген. Ошолордун бири. Күнү түнү эр азамат алды көзү ашыккан. Чыган жигит чапаянба, алга жигит алдыга. Курордун аңгыран жигит кылар ишиң алдыда. Мен Албаев Тыныстан, өзüm Кичимекен Кеңаралдан болом. Бокска 4 жыл болду бокска катышканыма. 8 классынан уже унутуп койдум ачы. 8 классынан бардым окшойт. Бокска башында ата-энем каршы болуп, ошон каршы болгондон кийин дос балдар барчы. Дос балдардын артынан баргам. Кызыгып, анан ошо менен агайлар жакшы машыкканын көрүп, потенциалын көрүп алып калды. Мен биринчи Беритке деген агайга баргам. Анан Нурлан агай, азыркы агайым. Ошо агай экөөбүз 4 жылдан бери машыктырып келет мен. Бокста эң биринчи стеклянныйга баргам. Аркы мэрия жанындачы. Ошо барчым. Ал жактан жагын байкелер аябай көп болчу. Мына азыр эми жашмын бокска кызып, мунар байке бир жора олимпиада. Ошону көрүп бокс өнүгүп атат. Анан биз көрүп стимул алып. Эң биринчи жараткан ийгилигим Кыргызстан чемпиону болдум. Ошодон кийин башталды. Ага чейин эң биринчи алганым 3-чү место болуп калгам. Кыргызстан биринчилигинде.
Анан ошону мен эмнеге утулам? Мен биринчи алыш керек. Мен атам дагы балам эчтеке болбойт, демки дагы утасың деп. Ошо мен 1 жылдан кийин эле биринчи месте алдым. Анан кийин Азиялар болду, Азияга. Менде аябай деле көп бой болгон жок. Көп аз да. Башкаларга караганда. Атам кичинекей төрөлгөндөн баштап, сен колуң кызып төрөлгөнсүң, сен боксер болуш керек депчи. Анан ошо мага стимул болуп, мен дагы эмелерди көрчүм. Дисктерден бойлорду көрчүм. Майвезерлердин боюн, Тайсондордун, Али Мухаммед Алини көрүп, аябай кызыкчумун. Өзүм биринчи классымда күрөш көрчүм. Күрөш, анан Таласка көчкөндөн кийин уже бокска баштадым да. Анан бокс бул жөн гана спорт эмес. Сен ички дүйнөңдү бекемдейт, характериңди болосуң. Бул жашоого да керектүү да спорт. Оор жактан бирок менде машыгы барбайм деп андай болгон жок. Бирок жеңилген күндөр аябай оор болду. Жана чоң соревнованияга чыгып үмүттү актап албай калбай. Мен эмнеге утулам? Мен жеңишим керек деп ызаланган күндөр да болду. Бир чемпионат Азиядан утулганда аябай ызалангам. Биринчи күнү агайлар сен жеңесиң, сен утадың деген утуп калганда. Ошодон кийин бир Алишер агайым, Алишер деген байкор. Ошо агай экөө мага кайрадан баштап тренировка кылып, ошо мен чемпион, призер Азия болдум, призер мира болдум да. Биринчи мен стеклянный барчым, анан Берик агайга жазылгам да. Ошо жака жазылып, агай мени карап, анан бул баладан бир нерсе чыгат деп мени алып калган өзүнүн группасына. Ошондон башталган. Агай кол коюп, анча агам сразу эле болуп кеткен жок. Убакыт менен болду. Талкан эмес агайдын эмгеги менен, менин эмгегим менен ушундан даражага жетип атабыз. Урушканда да күндөр болду, мактаганда күндөр болду, поддержка бергенде да күндөр болду. Ошо утулуп калгандан кийин эле чыгып кичине урушкандан кийин анан үйгө Кыргызстанга кетип баратканда, балам сен капа болбо, дагы көп ийгиликтериң бар, дагы тренировка кылабыз, сен утасың деп айткан. Анан чемпионат мирге барганда атам ушундай ыйлады эле. Сен ушундай бир күн эме аэропортко бир күн калганда учарда. Анан ыйлап, балам мен сага ишенем. Сен чемпионсуң. Сен Кыргызстандын желегин желбиретесиң. Сен элдин баласысың деп ыйлады эле. Ошого мен балам мен сени жакшы көрөм деп. Ошо дагы деле эсимде бар да, дагы деле ошондой ошо картинка бар да, дагы деле эсимдечи, ошо ыйлаганы. Ошо дагы деле эсимден кетпейт. Ошо жаман түрткү болгон мага чемпионат мирада. Дүйнөлүк чемпионатка барганда Будва шаарында өткөн. Ал жакта 90 өлкө катышкан. Ошентип 600 болчу, либо 700 участник катышкан да, бүттүк өлкөдөн. Ошондо бүт парад болуп, анан кечинде жеребьевка башталганда бүтөбүз тиленип, жакшы жеребьевка чыкса экен, ошо алып балам, ошо чемпионат мира медаль буйруса экен деп тиленгенбиз. Анан биринчи боюм мен Түркменстан мушкери менен чыккам. Ал болсо анда мен жанымда мамам бар болчу. Мамам Америкада болчу, мамам учуп келген да Будвага. Анан ошо поддержка берип, үйдөгүлөр чалып, сен прямой эфирден көрүп, бүт агайларым болчу. Дос балдарым балам чалат.
ийгилик деп. Анан ошо биринчи мушкер менен урушкан Түркменстан мушкер урушканда анан мына жүрөктө от менен баргам да. Жүрөктө мен утам, мен утуш керекмин. Четверть финалга чыгыш керекмин деп аябай мотивация алып баргам да. Анан биринчи чыкканда экинчи раундда нокаутка түшүргөм. Нокаутка түшүрүп, анан өзүм да түшүнгөн эмес, нокаутка түшкөн, анан бойдон кийин көрдүм да. Түшүп нокаутка түшүрүп, биринчи бой нокаут менен бүтүргөм. Анан бүттүгү ар ким эме биринчи атам чалды. Видеозвонок мени ыйлап, молодец балам деп. Молодец балам. Эми бир сөз айтайын дейт. Анан айтыңыз десем, мага эмки боюңду подарок кылып берчи дейт. Ошо боюң подарок кылып утуп бер деди. Макул дедим, сөз бердим. Экинчи мушкер менен Хорват мушкер менен чыккам. Хорват мушкер менен аябай эме болчу, чоң болчу. Чоң болуп, анан агайлар чалды, туура тактика койду. Ушундай иште видеозвонок менен сүйлөшкөм. Анан экинчи бой болгондо чыгаардан мурун атам үй бүлөм чалды, ата энем чалды, дос балдар чалды. Мындай экинчи бой мындай кичине сүрдөнүп чыккам. Азыр утуп калсам эмне болот депчи. Ошондо полуфинал, эгер утсам полуфиналга кирмекмин да. Ошондо Талас элине биринчи историяда биринчи жолу болмок, призер мира. Анан чыгып биринчи бой башталганда эле биринчи раунд жакшы болуп уттум, экинчи раунд уттум. Анан үчүнчү раундда мындай башкача сезимдер болду да. Мен утуш керекмин деп технический нокаут кылгам. Технический нокаут кылып, агайлар ордунан туруп сүйүнүп, молодец балам. Сен тарых жараттың. Сен тарых жараттың, молодец. Сен алдыда дагы бойлор бар. Сен утуш керексиң деп, атам ыйлап да чалган. Атам мага чалат. Мен уктап калдым деп. Уктап калдым, анан агайга чалыптыр да. Сүйүнчү балаң сутту депчи. Ама ыйлап чалат да, молодец деп. Ошондой күндөр болду. Айтат го, ар бир сержант генерал болгусу келет дейт. Ошон мен эми взрослый категория өттүм. Эми алдыда олимпиада бар. Проф бокска өтсөм деп кыялдагам. Мунарбек Байкедей олимпиаданы багындырсам, кыргыз элин сыймыктаган балдардан болсом дейм. Ата энеме чоң рахмат, агайларыма ушинтип утулган күндөрүмдү карабай жамдуу болду. Азыркы өсүп келаткан муундарга айтам, талкпай эмгек кылгыла, жакшы окугула, спорт жагынан, спорт жакка только спорт деп бир жакка көңүл бурбай, окуу жагынан да көп көңүл бурун деп сунуштайм. Assalamu alaikumlar. Биринчиден мен өзүм тааныштырып кетейин. Менин атым Райпаев Нурлан Өзгөрүшевич. Ошо Талас областынын ага машыктыруучумун бокс боюнча. Эмгек сиңирген машыктыруучумун.
ушу бокс менен машыктырып келатканыма уже 14 жыл болду. 14 жылда Кудай шүгүр балдарыбыз жакшы результат көрсөттү. Спорт чеберлери бар, призер Азиялар чыкты. Буга чейин 2011 биздин спорт залыбыз личный боксерский спорт зал жок эле. Бул стеклянный деп коет, ошол жерде тренировка кылчу элек. Бир күндө бир эле ал. Баягы жерде бокстун условиясы жок, балдар бишоктөрү көтөрүп барып, ошол жерге тростор кыйылчык, ошол жерде катышып, ошол жерде эмеп жүрдүк. Анан аякта мындай эме болуп кала турган болсо, мероприятие болуп кала турган болсо, игровой вид да. 30 бала менен көчөдө калчу. Ама Кудай шүгүр мага алтын айланышка рахмат. Ушу зданияны өртөнүп кеткен, ушу зданияны полный ремонт кылып, зал бокс кылып беришти. Мэрияга рахмат, ушуну лично боксерский зал кылып берип, бери илгери күрөш болчу. Азыр бокска өттү. Эми Кудай шүгүр көрүп атасыздар. Залыбызда барды заманбапта нерселердин баары бар. Эми только иштеш керекпиз. Албаев Тынчстан Талас областынын тарыхын жаңыртты да. Анткени ушул убакка чейин молодежь среди молодежьтин арасында бронзовый призер чемпионат мира болгон эмес. Союз барында деле. Бул бала тарыхка кирди да. Кудай шүгүр мынакей Черногориядан барып бронзовый призер чемпионат мира болду. Ага чейин Астанадан бронзовый призер болду. Буга чейин менин өзүм окуучуларым бар болчу. Нурбеков Урал, ал дагы ошо Азиянын призери болуп спорт чебери болду. Анан Чаткалбеков Алишер дагы тарыхка калтыртты. Бул чемпионат Азиядан кадеттердин арасында Кыргызстан боюнча серебряный призер болуптур. Ушуну 2015 эң биринчи жолу Чаткалбеков Алишер алып келди. Серебряный призер Ташкенттен. Анан кийин молодежьтон Таиландтан бронзовый призер болду. Шүгүр ушу калп айтпайм бир 5 призер Азия, 1 призер Киргиз бар. Тынчстан мага анда биз бул залда эмес болчук да, стеклянныйда болчук да. 8 класста келди да. 8 класста келди. Анан бул менен сначала школаны иштедик, школа бокс. Анан хваткасы күчтүү экен, школа боксту бат үйрөнүп кетти. Анан кийин чемпионат республикага даярдай баштадым. Данныйлары бар, баары жакшы. Чемпионат республикадан чемпион болду кадеттердин арасында. Анан ушу акырын иштей бердик. Анан молодежьтон чемпион республика болду. 2023 Астанага чемпионат Азия барды. Телеке караштуу четверть финалда корейский клуб болду. Анан кайра 1 жылдан кийин кайра чемпион республика болду по молодежи. 2024 Астанадан бронзовый призер чемпионат Азия болду. Ошол 2024-жылдан бери 2024-жылы кайра күзүндө Черногорияда чемпионат мирде среди молодежи Кыргызстан боюнча 2 эле бала алынды. Бронзовый призер. Бири биздин Албаев Тынчстан менин окуучум, экинчиси Көлдүк Имаев Амантур. Бул бала оор басылыптуу бала. Бунун данныйлары жакшы, функционалкалары жакшы, самый грамм угат да. Бирде 2024-жылы жалгыз мен эле эмес, бирде машыктыруучуларым да бар. Алардын дагы советтери менен мен өзүм окуучум Чаткалбеков Алишер бирде машыктыруучу болуп иштейт. Спорт чебери, анын дагы салымы бар да. Ошол дагы ошо менен иштеп ага дагы функционалдык берерди өчүм да, ошо менен иштеп анын да салымы бар да. Эң биринчи мындай да, любой бала, окуучу бала келгенде, спортко келгенде тарбия дейт да, воспитание и дисциплина. Ошонун баарын дисциплина, воспитанияны биз как педагог болуп коюп бергенден кийин ошо балдар, бейбаш балдар
мындай тарбияланып калат да бул спортко келгенде. Ошолордун бири бул өзү тыныстан бейбаш эле калып эмес болчу. Бардык нерсени укчу, бардык нерсени түз карачы, бардык нерсени так аткарчу да. Мен Кудайга шүгүр окуучуларым, учениктерим, спорт чеберлерим бардыгы тарбиялары жакшы болуп чыкты. Шүгүр ушуларга. Көзгө аткан бир жакшы чыккан балдарым действительно көп болду. Тиякта сүрөттөр илинип турат. 4 спорт чеберим балдарым бар. Шүгүр баары уядан учуп кете берет экен. Өзүнүн турмушунун ордун жумуштары бар экен. Спорт менен до конца эч ким кете албайт. Окуу жай бар. Өзүнүн иши бар, жумушу бар болот да. Спорт бул убакытта келет, бир цикл. Анан ошо менен токтойт. Өзүңөр деле карап турсаңар, сен быйыл олимпийский чемпион болдуң, сага бир цикл боло. Кийинки 4 жылда сенден күчтүүлөр чыгат. Баягы спортивный дөөлөт келет, ошол убакта любой балага келет, ошол убакта кармап калат, пикке чейин барат, анан болду, анан дальше кете албайт. Андан кийин сенден күчтүү балдар чыгат. Анан спорттон кетишет. Спорт бул жакшы нерсе да. Өз спорттун өзүнүн убакыт сааты бар. Эми жаш спортчуларга мээнет кылыш керек. Бир проигрыш менен, бир утулуп калган менен башыңар жерге салбаш керек. Орустарда сөз бар. Если не умеешь проигрывать, ты никогда не выиграешь. Надо уметь проигрывать и уметь выигрывать. Мээнет кылыш керек. Тренировканы пропускать этпеш керек. Жакшылап баштырса, мээнет кылса болот, чыгат. Жерде төрөлгөм деп ойлойм ар дайым. 4 мезгил мекенинде күз, кыш, жаз жайы. Дайым элимдин алаканы жайы. Жаратканым буйруса бере, баарыбызга анчайым. Мен ишенген адамдар бар. Менин колумда чоң ой өстү. Ал кичинекейин аябай өжөр, тырышчаак, бейбаш бала болчу. Биринчи 3 класска чейин Кең Аралда окуду. Анан 3 класстан кийин билимканада окуду 6 класска чейин. Анан 7 класстан баштап Талаш шаарындагы номер 2 мектепте окуду. Тыныстан деп мен атын өзүм койгонмун. Касым Тыныстановдой болсун, илимдүү, Кыргызстандан биринчи чыккан академик, ошондой илимдүү, билимдүү, элдин керегине жараган мыкты уландардан болсун деп өзүм атын өзүм койгон мырымдап. Кудайга шүгүр ошол тилегим орундалып атат. Тыныстан ийгилиги болуп атат деп Кудайга шүгүр, Кудайга миң мерте ыраазымын. Ушундай неберемдин бар экендигине, ушундай неберем менен мен сыймыктанам. Дайыма урматтайм. Мындан арда менин тилегим Олимпиадага катышып, Кыргыздын желегин желбиреткен чемпион болушуна каалайм. Тыныстан ушу Кең Аралда окутчу анда тиги автобус келип алып кетчи, жолдун боюнан алып кетчи, мен жолго чыгарып койчум. Бир автобус келип мектепке чейин алып кетчи. Анан кийин аякта тарагандан кийин балдар менен келип калчу. Иши кылып Тыныстан өтө мындай бейбаштыгын деле көргөн жокмун. Бир жолу эжекеси айтып калды. Эже Тыныстан сайыл бейбаштык кылып атат, балдарды уруп атат деп. Анан кийин мен келип Тыныстан менен сүйлөштүм. Анын ата энеси, мамасы эмеде болчу, Америкада, атасы Россияда болчу. Анан кийин ошондон кийин анан коюп калды, бейбаштык кылбай. Жакшы жүрүп, жакшы эле тарбияладым деп ойлойм. Иши кылып, эмне сөз айтсам ошону угуп турчу, ошону аткарчу, тил алчак болчу, элпек болчу. Анан кийин шаарда да жашап калды. Анда эмеге окуй эле кезинде шаарда жашадык. Анан абдан мындай оюнчук, аябай кызыкчу да. Экөөбүз
тиги Ош базарында эле жүрчүсү, мен ошо оюнчук сатып берем деп эле ошол жакта экөөбүз кыдырып эле ким эле айланайын, үйдүн ичи толтура оюнчугу бар болчу. Кийин көчкөн айланайын бир 3 кап оюнчук таап келдик го бияка. Оюнчук аябай ушунчалык кызыкчу да. 3-класстан кийин билимканада окуду. 6-класска эме жок. 5-класска чейин окуду. 2 жыл окуду да билимканада. Анан кийин тиги номер 2-де окуду. Катышам деп мен башында чын эле коркчумун, айнан бокста бет башым баарын жарат, эме кылат деп аябай эле эме коркуп жүрдүм. Анан Кудайга шүгүр жакшы эле бет башы жарылган жок. Жакшы эле тренировка кылат. Анан өзү ошол аябай кызыгып атты да, анан кызыккандан кийин биз жолтоо болгон жокпуз. Мейли ушуну каалаган эмесин аткарсын деп өз оюна койдук. Ошол анан Мурат Али өткөргөн атасынын бир канча бирдеке жылдыгында. Ошондо бизди апарган атасы. Анан барып көрдүм, айланайын, тим эле эмеге чыгып мушташып эметсем эле ушундай жүрөгүм түшүп, тарсылдап ыйлагым келип, тим эле аябай эметтим да, катуу мушташат экен да, бири-бирин ары кайсы жерин ургулайт экен, эме кылат экен. Аябай тим эле ушунчалык оор-моорду ыйлап да жибердим, айланайын, ушундай эме акыбалда болот экенсиң го деп. Анан өзү деле сүйүнүп ал жерден биринчиликти алды. Ар кандай Кудайга шүгүр, атасы ушунчалык аракет кылып, балдары үчүн аябай жакшы камкордук көрөт. Атасы менен мамасынын эмеси эмгеги зор. Мамасы тиги эме Азияга бирге барганда ошол жака коштоп барды. Коштоп барып ошол жакта жүрдү, тыныстан эме ийгилигин көрүп. Кудайга шүгүр жакшы эле. Мындан ары Кудайым ден соолук берип, өмүрүн узун кылып, ойлогон ой максатына жеткирип эле эл үчүн иштеген, элдин баласы болсун деп тилейм.